Ravshan Sabirov mana 12 yıldan beri şu bizden assotsiatsiyamiz Tajik diasporasini şu başqarib kelyapti. 12 yılda ichida ko'p ishlar bo'ldi. 12 yılda ichida hozir bizda şu Межгосударственное соглашение bo'yicha Tojikiston bilan dogovor tuzib, hozirgi mezgilda 432 student o'qib Tojikistonda. O'shani 280ni butib kelgan. 280ni butib kelib hozir o'shol по специальности, o'shol o'zi vыбор qilgan специальность bo'yicha hozir ishlashyapti. Bu yoqda vrachlar, ag'aylar, uchitellar, anan injenerlar var, elektriklar var. Ko'p kasbni bizga kerakli kasbni o'sha biz tayyorlab berishdi. Hozir o'shaning nimasida ishlashyapti. Hozirgi mezgilda 152 student hozir o'qiyotgani 152 student. Hozir o'sha bizda turishadi, bizda Qirg'izistonda o'shani biz MITga xat yozib, hozir o'sha studentlarni o'tkazamiz deb turamiz. Men Quldosh Maqsad Abukasimovich Dushanbe shahrida Nasional universitetga o'tib keldim. Hozirgi uchurda Qirg'iz Gazpromda ishlayapman. Buna Ravshanbek Sabirovdagi Mavlana aka yordamida o'qishga borib keldik. Buna Tojik Center nemesida boshchiligida hozir mana o'quvdi, yaxshi bitirib, hozirgi uchurda biz ishlab yotamiz. Biz Ravshanbek Sabirovga o'z razziligimizni bildiramiz. Ravshanbek Sabirovni yordam bilan o'qishni bitirib, kelib ishlayotamiz o'z mamlakatimizda. Я Ибрагимов Шарос. С помощью нашего сотрудника Сабиров я пошел в Таджикский национальный университет с квотой. Там учился китайский, таджикский язык. По специальности научился по китайскому и по таджикскому. Там я изучал и турецкому. Сейчас свободно владею китайским, таджикским, русским, английским и турецким языком. Там я хорошо учился, и со своим знанием я сейчас поступил в Шанхайский педагогический университет. Я там буду продолжать магистратуру, я там буду продолжать свою учебу. Ravshanbek Sabirov men bizde desantda aytadiki, своих не бросаем и от своих не делимся. Но одного хочу, что бұл insanlar келечекте дагы эле ушундай жерге жигиттер жетелеп алдыңга жылсын. Неге сөзүн сүйлөй алат да любойга балыкка окшоп отурбайт, сен деп айталат, талап кылалат. Буларга кайрылсаң ордудан тура алат. Анча мынчасы ордон эмес, үйдөн чыкпай коет. Барсаң учурашпай коет. Шондой адамдардан эмес, шон үчүн эли журт түшүнүп, бизди шул кандидаттарыбызды колдоо берсе, шонун негизинде өзүм Мекенчил партиясын, шонун негизинде шуларды колдоо берсе, биздин адам эли журтку халкка кайрылгандай жүгүргөн адамдар. Мисалы, бир жылы келип Ravshanbek катта бир каналыбызды 122 киши суу иче турган жерди ушундай оңдоо берип кеткен. Ол эч ким эмес эди, онда бир несі жоқ, кандидат емес, башқа емес. Жөн эле айтты, şu жерде оңдоткула мен колдоп коеюн деп. Дагы не керек? Биз простой инсан бир челек суу бере албайбыз. Шул адамдар ошондой кылып берген. Мындай Эмне үчүн мен Мекенчил партиясы менен баратам? Мекенчил партиясынын тизмесинде бардык таза инсандар. Биздин ушундай отуруп маслихатташып көрүп, биз бүгүнкү күндө мамлекетте оңдогону баратабыз. Biz bugünkü günde elge hizmet kılayın da baratabız. Biz bugünkü günde barsak köptögön yıllarga bizim baldarımız, bizim geleceğimiz, bizim neverelerimizge memlekette önüktürüp, memlekette karzdan çıkarıp koyuğa baratabız. Bugünkü günde buna karıp görünüzdür. Bizim programada buna Kırgızistan'ın kem baylıkları bardık janağı maşenik, aferistler tonup ketip açık aytış gerek bu nerselerde. Çındık açığı болады. Men açık aytan бар жоқтың бардығын.
Mına kanadistler, kumdur. Al жерде 1000 tonna altın var. 1000 tonna. Бирок бүгүнкү күндө 260 тоннадан ашыгын алып чыгып кетишти. Ошол жерде жылына 1 миллиард доллардан ашык пайда түшөт ушуларга. Булар бардыгын алып чыгып кетет. Бирок ошол кумтөрдө ошолор алып чыгып кетип атканда, эмне үчүн бул Садыр Жапаров мына ушу чындыкты айтам деп атып, чыркараган чындыкты айтам деп атып, бүгүнкү күндө ал жигит мына билесиздер кайсы жерде отурганын. Ошол эле мезгилде биздин программабыз ошо Кыргызстандын кен байлыктары Кыргызстан үчүн иштеш керек. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Биз бул жерде Куда кааласа барып кала турган болсок, ошол мурдагы жанагы кабальный договор деп коет. Кыргыз элине зыян келтирген договор канадистер менен муну денонсация кылып парламенттен жокко чыгарып, Куда кааласа кумтөрдү дагы, башка кен байлыктарды дагы Кыргызстандын мамлекеттик концерн кылып алып, Кудай буюрса Кыргызстанга иштетели деген биздин жакшы ой тилектерибиз бар. Кыргызстанга көчүп келгенден баштап Мекенчил партиясын колдоп келем. Мен өзүм урда Эрк партиясын, Эркен Кыргызстан лидери Турсунбай Бакир уулу. Ошондо барып, биз Мекенчил партиясы менен чогуу болойлу деп, ошону үгүттөп жүрүп, колдоп келгенбиз. Себеби Садыр Жапаров кайрылма мыйзамын жазгандыктан мен ар качан ошол адамды колдоп келгенмин. Анан бул жерде бүт таза инсандар келди. Чогулуп бир акчалуу коррупционер же болбосо мурдагы чиновниктер келген жок. Мисалы Жылдыз Жолдошева, Равшан Сабиров, Зулушев бардыгы эле чындыкты талашып жүрүп камалып чыккан инсандар да патриоттор. Камчыбек Ташиевди канчалык кысымга алышчы, Садырды көрүп атасыздар, кескилешти түрмөдө, атасы өлдү, апасы өлдү, азыр деле түрмөдө жатат. Ошон үчүн мен ушул Мекенчил партиясынан өздөрү сунуштап, Айдар, сен ушул этникалык көчүп келген кыргыздарды укугуну сен коргойсуң, сен талашасың деп туруп, ушу 17 партия катышып аткан болсо азыр бизде шайлоодо, ошо 17 партиянын ичинен жалгыз ушу Мекенчил партиясы этникалык кыргыздардан талапкер көрсөтүп атат. Бул чоң нерсе да.